Бактылуулуктун 7 сыры. Философиялык ой толгоо. Бактылуу адам болуу үчүн эң обол айлана чөйрөңө кылган мамилени жана дүйнө таанымдык көз карашты жаңылап, ички жан дүйнө туймуңду өзгөртүү керек. Бактылуу адамдын 7 сырын карап көрөлү. Бир караганда өтө жөнөкөй көрүнгөн менен, аларды так түшүнүү, аткаруу оңой эмес. Биринчи, бакыт сыры. Эң обол аз сүйлөсөң да саз сүйлө. Көп кубанычтуу, сүйүнүчтүү жагдай түз. Сүй жана сүйдүрө бил. Биздин жашообуздагы бүт көйгөй, проблемалар акыл эстин олку солкулугунан эч качан тынч албаган ой сананын эсеси. Ой бүтпөгөн ой, дайыма ой менен жүрөбүз. Мына ошо эс акылды да бир аз минутка жайына коюшубуз керек. Ойдон бошонуу зарыл. Ой сананы жаратат. Сана түйшүк алып келет. Түйшүк болсо акыл эсти чаташтырат. Экинчи, эркиндиктин сыры. Эң эле эркин сезүү, башкалар сен жөнүндө кандай ойлосо да бушайма болбош керек. Бул атам замандан бери келе жаткан көйгөй. Канча адам болсо ошончо ой пикир жарала берет. Баарына жага бербейсиң. Ар бир инсан өзгөчө, индивид. Ошол үчүн башка бирөөгө көз каранды болуп, өз жашоо табиятыңды уулантпай сактай билүү керек. Өзүңөрдүн мен деген статусуңарды коргой билүү туура. Албетте, сиз өтө эле өзгөчөлүгүңүз келсе, бул башка маселе. Мында өзүңдүн жекелик эгоң сага жакшы кызмат кылганы жакшы. А бирок турмуш жашоо өз ордуна коет. Жашыруун нерсе эртеби кечпи ачыкка чыгат. Ошого өз жүзүңдү жоготпогон оң. Үчүнчү, сүйүү сыры. Сүйгүлө. Сүйүктүү адамыңарга сүйүүңөрдү чын дил, ак пейил, таза көңүл менен арнагыла. Сүйгөн жан шеригиңди өз табиятын оңдоого аракет кылуу туура эмес. Табияттын мыйзамын эч ким өзгөртө албайт. Сиздин ааламыңыз кандай болсо ошондой кыла берет. Адам кандай болсо ошондой кабыл алган жакшы. Аларды тарбиялап сындыруу зарыл эмес. Өзүңө көндүрүү, тарбиялоо бул өзүмчүлдүк. Сүйүүнүн көзү сокур, а сезими күч. Аны жүрөк менен кабылдап түшүнүшкөндө гана арулук махабат эки жака бирдей орнойт. Эми сүйүү ар ким жеке ааламы. Канчалаган таанышман, акындар да сүйүү сырын толук чече албай өтүшкөн. Төртүнчү, айкындык сыры. Ой ишке ашат. Бир акылман айткандай, эгерде адам бир нерсени каалап эңсесе, ага жараткан да жардам берип, тилеги ишке ашаарына жол көрсөтөт дейт. Ошондуктан каалоо тилекти ойлоордо, айтарда өтө кылдат болуу шарт. Сабыр кылсак ойлогонго жетебиз, токтоо болсок тоскоолдукту жеңебиз. Түбөлүккө эч ким түркүк боло албас жолду улап сапар тартып келебиз. Бешинчи, достук сыры. Эч убакта сын жана табалоо, кемсинтүү, милдет кылуу достукта болбош керек. Эң коркунучтуу пайдага ыктап достук күтүү, акыры эсептешүү, касташуу менен бүтөөрү анык. Не судите, да, не судимы будете деген накыл сөз бар. Көп учурда жагдай себептерди териштирбей эле билип-билбей адамды ур токмок сынга аларыбыз бар. Болуптур, муну менен эмне чечилет?
достук мамиле чыңалат, анан барып чорт үзүлүп кетиши мүмкүн. Биз адамбыз, ар түрдүү, жакшы, жаман сапаттар менен ар ким өзгөчөлүккө ээ. Ошол себептүү адам кандай мүнөздө болсо, ошондой кабыл алганга үйрөнүү керек го. Аны сындап, андай-мындай деш ашыкча эле. Эгерде өзгөргүң келсе, өз мүнөзүңдү талдап, өзүңдөн баштаганың туура. Кыргызда жакшы макал бар. Өзүңдүн башыңдагы төөнү көрбөй, башканын көзүндөгү чөптү көрөт дейт эмеспи. Ошондуктан достукта бир сырдуу болгон эле жакшы. 6. Сулуулук сыры. Эң оболу өзүңдү баала. Сүй. Жараткан сага кандай келбет берсе, ошого топук кыл. Өзүңдүн жан дүйнө баалуулуктарыңы өстүр. Айлана чөйрө менен айкалышта болуу, адамдык сапатты аздек алып жүрүү — бул эң башкы сулуулук. 7. Байлык сыры. Биринчи тапканды үйрөн. Анан бергенди унутпа. Андан соң алганды да унутпа. Бул азыркы замандын эң татаал мамиле, мыйзам ченеми. Себеби азыркы коом келе мага деген принципте калыптанып калган. Биз канчалык көп берсек, ошончолук көп кайтарымы болот. Берүү үчүн аракет керек. Аракетсиз алуунун жазасы бар. Эң негизгиси, жөн эле бир нерсе берүү маанилүү эмес. Буюм, тажрыйба, сүйүү баары чын ниеттен. Адамзаттын жыргалчылыгы үчүн берилиш керек. Автору А.